Бүгін біз бұл октябрь окуялары боюнча жазгы иштин алкагында айыпталып жаткан адамдар жана алардын жактоочулары сотко өтүнүч келтирдик. Бул ишти прокуратурага өткөрүп бериңиz, тергөөнүн мүчүлүштүктөрүн жоюу максатында депчи. Кандай мүчүлүштүктөр болгон? Ушул иш боюнча айыптоо актысында айтылып жатат. Октябрь окуясына байланыштуу кылмыштарды жасаган бардык адамдар аныкталган жок. Бул айыпталып аткандардын чогуу кылмышка барган адамдардын кээ бирлери аныкталган эмес депчи. Бүгүнкү күндө президент Садыр Нуркожоевич Жапаров Коммерсант ошол жалпыга маалымдоо каражатына берген интервьюсунда айтып жатат. Мен колонияда отуруп бул революцияны уюштургам деген интервьюсу бар. Мындан сырткары акыркы күндөрү ошол соц тармактарга Алымкадыр Бейшеналиевдин интервьюсу чыкты. Ал жакта айтып жатат. Биз 5 октябрда Садыр Нуркожоевич Жапаров менен колонияда отурган Садыр Нуркожоевич менен видео байланыш аркылуу байланышып турганбыз. Ал киши бизге тапшырмаларды берип турган, эмне жасашыбыз керек экенин айтып турган, жана революцияны ошол Садыр Жапаров жасаган деп айтып жатат. Бул дегени тергөө учурунда аныкталбаган кишилер ошолор экен дегенге мындай деп көрсөтүп жатат да. Мындан улам биз мыйзамдын жазык процессуалдык кодекстин 300 беренесинде так жазылган, эгерде соттук териштирүү учурунда башка кылмышка катышкан адамдарды жоопко тартуу зарылчылыгы пайда болгон учурда ишти кайра сот прокурорго өткөрүп берет деп. Ушундан улам биз өтүнүч киргиздик, бирок сот бүгүн карабай койду. Кээ бир айыпталуучулар келбей калды депчи. Чындыгында Алмазбек Атамбаев жана Фарид Ниязов келбегени бул өтүнүчтү карабай койгонго негиз эмес, себеби бул өтүнүч алардын кызыкчылыгына багытталган.